и Алина, молодцы. И тут вот название городов. Маянанын көтөрүлүшү менен ишке кирүүгө ашыккан жаш мугалимдердин катарында Мээрим Сүйөркул кызы да бар. Ал жаңы окуу жылынан тарта шаардагы номер 9 Ратбек Санатбаев атындагы инновациялык мектеп гимназиясында иштеп баштаган. Бүгүн алгачкы маянасын алды. Сентябрдан баштап уже ишке орношуп, бир класста алып иштеп атам азыркы учурда. Бүгүн болсо биринчи айлык маяна алып түшүптүр. Ошону алганы келдим. Балдар менен иштешкен жакшы. Өзүм аябай жакты. Өзүм кичинекейимден бери ошо кыялданып жүргөн үчүн мага жеңил эле болуп атат азыр. Аталган мектепке буга чейин айрым сабактардан мугалимдер жетишсиз болуп, бир мугалимге 2 класс тура келсе, быйылкы жылга бардык көйгөйлөр чечилип, кадр жетиштүү. Былтыркы окуу жылына салыштырмалуу бардык предметтер боюнча толук камдуу быйылкы окуу жылында толукталды. Былтыркы окуу жылында орус башталгыч класстарында 2 класска бир мугалим жетектеген болсо, быйылкы окуу жылында ар бир классты бирден мугалим жетектеп жатат. Ошону менен эле катар предметтер боюнча дагы толукталуу жүрдү. Физика, математика предметтери боюнча бизде орус тилдүү класстарда кадр жетишпейт эле, быйылкы окуу жылы алар боюнча дагы кадрлар келип толукталды. Ал эми жаш адистерден бизде азыр 6 мугалим жумушка кабыл алдык. Жалал Абад шаары боюнча 20 мектеп бар. Аларда 1250ден ашык мугалим эмгектенет. Учурда агартуучулардын алды 50 миңден жогору алса, эң азы 16 миңден кем эмес маяна алышууда. Быйылкы 2022-23 окуу жылына карата жаш адистер жалпы 71 мугалим келген. Анын ичинен 38 мугалим бюджет тайпасынан бүткөн мугалимдер. Математика, кыргыз тили, орус тилинен дене тарбия башталгыч класс мугалимдери келди. Буюрса быйылкы окуу жылында педагогикалык кадралар менен камсыздоо бизде жакшы болду, толук кандуу камсыздалды деп ойлойм. 16.600дөн 21.600га чейинки айлык маяналарын алат. Жогорку билимдүүлөр айлык маяналары 21.000ден 26.000ге чейин. Бүгүнкү күндө бир ставкасы ошондой эле көп жыл иштеп тажрыйбасы бар эжекелердики 45.000ге чейин айлык маяналарын бүгүнкү күндө алып жатышат. Айлык акынын жогорулашы менен билим берүүнүн сапатын көтөрүү талабы да күчөтүлдү. Аны менен катар мектептердеги кадр жетишсиздиги да жоюлууда. Айгүл Семетиева, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.